Adam tартуу 621 автоунан алабыз. Чүн туруп койдук, жок. Ашша сүйлөп атчы. Мен өзім жақшылап қайрылдым сізге. Сөгін сүйлөңүз эмес, жашынан сүйлөп атпайм. Я, бул эмоция деген бул. Бул жол тандабастын айдоочусу уна токтотууга тыюу салынган жерге машинасын токтотуп турган. Тартип сактоо иш-чарасын тартып жүргөн операторлорду көргөн айдоочу сөгүнүп каршылык көрсөткөн. Ошол эле учурда ал жол кайгул кызматкерлери менен да сөз талашып кеткен. Жыйынтыгында унасын туура эмес жерге токтоткону үчүн айып пул салынды жана тиешелүү протокол толтурулду. Адам тартуу эле. Мен өзім жақшылап қайрылдым сізге. Мен сізге сөйлем эмес ол жақтан айтып жүрмін. Мен 1 минутқа келдім. 1 минутта эмес, 1 секундага болду. Знак көрбөйсүз. Tamam, сүйлөм болду. Сөгүн сүйлөңүз эмес, жашынан сүйлөп атпайм. Я, бул эмоция деген бул. Эмоцияңыз жашынан атам болду. Жазып берет төлөп. Ошондой эле сөйлөдүм. Болду эми 1-2 тарттым болду да. Учурда Манас шаарында тротуарларга, тыюу салынган жол тилкелерине жана аялдамаларга унасын токтоткон айдоочуларга карата рейд жүргүзүлүүдө. Эреже бузган айдоочуларга айып пул салынууда. Ал эми ээси табылбаган унаалар айып короого киргизилди. Айдоочуларга, Манас шаарынын айдоочуларына же жарандарына кайрылып кетет элем. Мындай рейдтик чаралар күнүгө эле болуп атат негизинен. Бирок эми ошонун өзүбүздүн айдоочуларыбыз ушул эрежени сактап, остановка аялдамага токтотпостон, мындай знактын түгүнө токтотпостон ушундай өздөрүнүн эрежелерин сактаса жакшы болмок да. Эми эрежени бузган айдоочуларга айыппулдар салынып келүүдө ушул күнгө. Бул жагына дагы салынат. Ошол эле учурда айдоочулар да өз пикирлерин билдиришти. Алардын айтымында шаарда уна токтотуучу жайлар жетишсиз болгондуктан айрым учурда тыюу салынган жерлерге токтотууга аргасыз болушууда. Ашша сүйлөп атчы. Sol önceden basıp gelince bassız. Çok yok. Öğretmen, komandır, çok alçak oldu. Gerek yok, ne basın? Allah aşkına. Жетишти эмес. Бу жерде жетишти эмес, жалап атасаң жетишти эмес. О жерде Көкжановдун таксистерде эле турат. О бардыгы эле жетишти эмес да бу жердечи. Айла жоктон коюп атасыз. Айла жоктон коюп атабыз, бирок мен келип токтой элек болчумун. Постоянно келип, гайла келип текшерип кетишет. Но бирок онун постоянно келип алдырышат. Биз өзүбүздүн жолубузду билебиз, биз канча жылдан бери иштейбиз. Рейдтин негизги максаты уна тыгындарын азайтуу жана жөө жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Шаардык мэриянын маалыматына караганда, мындай рейдтер мындан арыда үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Алдын айдап өзүнүн токтото турган жерине токтотуш керек буларчы. Экинчи катарга коюп, мына киргени, базарга кирген тоскоолдук жаратып атат көбүнчө. Биз ар күн сайын келип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошого карабастан анча-мынча баягы эл экен келип бирин айтсаң укпаганы келип экинчи катарга коюп атат. Бирок түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, күн сайын иш алып барылууда. Иш-чаранын максаты бул негизинен мына аялдамаларга тоскоолдук жараткан автоунааларды койдуруу максатында мына автоунаа токтотуш жайларды иретке келтирүү, тыгынды азайтуу максатында да. Ошо негизинен. Азыр мындай иш-чаралар эми тез уланып, тез болот да мындай иш-чаралар. Уна токтотууга тыюу салынган жерге унасын коюу фактысы катталган учурда айдоочуга укук бузуулар кодексинин 188-беренесинин негизинде айып пул салынат. Айыптын өлчөмү 1000 сом. Бирок айдоочу аны 1 ай ичинде төлөсө жеңилдик катары 300 сом гана төлөйт. Жол инспекторлору эреже бузбоого чакырып, ар бир айдоочудан жол кыймылынын маданиятын сактоого чакырат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.